Бишкектиктер шаар таштандыга жана түшүнүксүз көз чарчаткан көрнөк жарнактарга толуп кетти деп мындай башаламандыкка жол берген үчүн мэрияны сындап келет. Аны иретке келтирүүгө буга чейин район акимдери жана тазалык ишканасы жооптуу болсо, эми сунушталып жаткан программа боюнча таштанды маселесин чечүүнү мэрия ишкерлерге берет. Мэрия решает текущие мелкие проблемы, при этом Шаар башчысы караңгы көчөлөргө жарык коюуну да колго алат. Апрелдин ортосунда коопсуз шаар пилоттук долбоору ишке кирип, Манас проспекти, Свердлов, Киев, Москва жана Бөкөнбай көчөлөрүнө үнөмдүү көчө чырактары коюлат. Шаарды өнүктүрүү программасынын концепциясында да коопсуз шаар, ийгиликтүү шаар жана ыңгайлуу шаар деп аталган стратегиялык багыттар каралган. коопсуздук боюнча биз ушул программаны жазып, жакында ушул маселени чечебиз. Менимче ушул проект 2014-жылы Кудай буйрса башталган. Ыңгайлуу шаар деген эмне? Ыңгайлуу бул биздин шаарыбызда. Биздин элибизге тургандарыбызга шартын түзүп берсеңиз, ушуга менимче биринчи маселе ушул. Журналисттер кала башчысына көчөлөрдөгү унаа тыгындарын жөнгө салуу жана Ош базарын шаардын четине көчүрүү боюнча да суроолорду берди. Ош базарын көчүрүп кетели. Силер кайрадан тамак кайрадан аласыздар. Эмеге Сокуловка көчүрүп кетели. Барасыз. Барбайсыз. Азыр мына базардын ичинде азыр 2 парковканы салып аткан. Кулматов ошондой эле унаа токтотуучу жайларга акы төлөнбөйт деп ишендирди. Тар жана талкаланган көчөлөр айдоочулардын гана эмес шаар тургундарын да көйгөйү. Кыштан кийин ар бири экинчи көчөдө пайда болгон чуңкурларды көрүүгө болот. Ал эми Бишкек шаарын өнүктүрүү программасынын негизинде борбордук көчөлөр толук оңдолот. Маселен, биз турган Токтогул көчөсү 3,5 метрге кеңейтилип, толук оңдоодон өтмөкчү. Программаны ишке ашырууну каржылоо ресурстары да аныкталган. Алар республикалык бюджет, шаардык бюджет, эл аралык донорлор жана инвесторлордон келген каражат. Программа 1 ай бою коомдук талкууга коюлуп, андан соң шаардык кеңеш тарабынан бекитилет. Сүймөнкул Идирисов, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук 1 канал.